нормально сексуальный. Кутман күнүңүздөр менен, кутман таңыңыздар менен урматтуу Габаритову мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү. Азыр бизде бул жакта комментарийлерде сурап атышат, бул жакта эмне болуп жатат деп. Бүгүн Дордой Моторс базарынын ишкерлери жаңы салык кодексине ылайык колдонууга кирип жаткан көзөмөл кассалык машиналарга каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Алар кризиске байланыштуу ККМди кийинкиге калтыруу талабын коюп жатышкандыгын буга чейин айтышты. Соодагерлер кассалык аппараттын коюлушуна каршы болушууда. Салык кызматынын инспекторлору кассалык аппарат колдонбогон үчүн айыппул салып жатканын айтып, буга чейин дагы өкмөт үйүнө айрым соодагерлер нааразычылык акциясына чыгышканы маалым. Алардын талабы кандай? Бул жакта кайсыл талаптарды коюп жатышат? Биз азыр жеринен түз эфирде чагылдырабыз, андыктан биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Сизби агай? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Биз түзөбөдө кетип атат, эскертип коелу сиздерге. Габаритову мультимедиалык агенттигинен бүгүнкү бул жакка чыккан соодагерлердин башкы талабы ошол боюнча кененирээк токтолуп өтсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы? Эми элдердин көйгөйү баарыбызга белгилүү жана касса аппарат жөнүндө ошого каршы чыгып атабыз да биз. Эми бизге базардын ичинде бул касса аппарат бизге азыр эртеби деп ойлойм да, мен жеке оюм боюнча. Касса аппарат чоң супермаркеттерге, чоң жанагы ишканаларга койсо болмок. Бизге кандай биз түшүнбөйбүз да бул. Элдер эптеп өздөрүнүн оокатын өздөрү кылып, баардыгында кредиттер бар, кандай кылып төлөйт? Базардын ичинде система деген совсем башка. Бизге мисалы 0,5%тен 1%, 1,5% гана пайда көрөбүз сатып аткан товарыбыздан. Анан азыркы система кирсе, биз касса аппарат менен иштейбизби, же соода кылабызбы, түшүнүксүз да. Бизге түшүндүрүп айтышкан жок. Бул система кандай болуп иштейт? Кандай убакытта төлөйбүз? Сатылган товардан акча төлөйбүзбү, же пайдадан төлөйбүзбү? Белгисиз да, кыскасы. Көпчүлүк эле каршыбыз негизи. Баарыбыз чогуу отурушуп, эмеге каршыбыз касса аппаратка убактылуу азыр эртеби деп ойлойм да негизи. Убактылуу деп атпайсыздар, буга чейин кандай иштечедиңиздер? Анан канча убакыт талап кылып сурап атасыздар? Анан негизги талаптарыңыздар? Эми өзү убакыт көрсөтөт да, ошо өзү бир келет талап. Мисалы бизди коюп, андан көрөк муну контрабанда тийсе болмок. Контрабанда келип атат. Ар ким өзү контрабанда менен иштеп, кошулар келип базарды бүт баары бузуп атышат. Анан биякта элдер өздөрүнүн оокатын өзү кылат. Эмнеге бияка тийишет билбейм, мен да түшүнбөйм. Буга чейин сиздер патент менен иштейсиз. Патент менен иштейбиз, патенттик добросовестно төлөйбүз баарын. 300%. Соцфондтукун төлөйбүз, патенттикин төлөйбүз. Ошол.
түшүнүктүү, дагы сүйлөп беришет. Ольга, расскажи, что по-русски тоже. По поводу кассовых аппаратов, я говорю, мы не живем, мы выживаем. Потому как мы здесь заполняем нишу, которая вот... Мы очень много даем товар в долг. Наши региончики, они тоже дают своим покупателям товар в долг. Во многих, вы проедете по магазинам, посмотрите, во многих магазинах, которые в регионах живут, у них амбарные книги должников. Приходят пенсионеры, они берут в долг, записывают. И мы вынуждены ждать. Мы зачастую работаем с предприятиями, да, вот, которые нам дают товар в долг. Мы закладываем свои квартиры, потому что и мы должны торговать по цене предприятия, по цене фирмы. От этого нам процент платит фирма, например, да, это. И здесь мы даже, здесь вот, например, на рынке мы с друг другом не можем, у нас не хватает даже налички, не хватает денег. Мы рассчитываемся бартером, мы свой товар меняем на другой товар, вот так, для того, чтобы обеспечить своих клиентов, которые в регион увозят товар. Как с этим кассовым аппаратом, я вообще не представляю. Потому что ну, там же фирма-то оплачивает НДС, да, а как мы должны, мы по этой же цене торгуем, по цене фирмы. Мы не можем накинуть даже. И здесь мы вот делаем бартер зачастую не хватает денег, потому что ну, не хватает налички. И мы по-другому поддерживаем. За счет нас, я считаю, что только вот, если мы не сможем работать, либо мы поднимем цену, ну вот тогда люди и так здесь за сом этот бегают, не зная как, да. И мы тогда не сможем работать. И тогда, если закроются рынки, то пополнится отряд нищих, безработных, еще больше к Кыргызстану. Это, я считаю, вообще невыгодно. Ваши основные вот требования? Не вставить кассовый аппарат. Патент платен. Это нормально. Это была идеальная идея. Потому что раньше, вот, это же, я не представляю, как эта торгующая точка будет с этим кассовым аппаратом. Какие отчеты, какие расходы. Как это? Это надо на каждую точку еще бухгалтера содержать. Мы здесь, у нас нет ни больничных, у нас нет отпусков. Мы здесь работаем, потому что мы в середине. Нам дает предприятие в долг, мы даем в долг. Мы не можем себе позволить отдыхать, потому что мы же в долгах все. Поэтому очень... Это вообще просто нереально. Вот патент заплатил, спокойно работаешь, спокойно. Тебе дает возможность спокойно работать. Все. Вот это, да. Потом с кассовым аппаратом это просто нереально. Так, Осон. Караосан. Бул жака туруңуз келиңиз ушундай. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Анан кийин мен сурап өтөйүн да, бул жакта негизи Дордой Моторстун тамак аш саткан, азык түлүк саткан бөлүгү деп түшүнүп атабыз да биз. Ошол боюнча тамак аш саткан, бул жакта негизинен жалпы канча соодагер иштейт? Анан кийин Канча соодагербиз? Канча соодагер иштейт бизде базарда? 600. Мен Ташбаева Чынара Шамшидиновна. Бизде ушул базарда 600 киши иштейбиз. Биздин бул базарга келгенибизге 10 жыл болду. Анан өзүбүз ушул базарды түптөп башынан бери келип иштеп, анан налог, патент алабыз, соцфонд төлөйбүз. Бизге өкмөттөн эч кандай жардам болгон жок да. Биз мисалы үчүн фирманын товарын сатабыз, фирма 12% НДС төлөйт. Биз патент төлөйбүз, соцфондго төлөйбүз, местага аренда баарын төлөйбүз. Анан биздин ушул саткан продуктабыздан 1%, 0,5% пайда көрөбүз. Анан ошол пайданы көрсөк, анан биз каяктагы касса аппаратка биз 4% акча төлөп беребиз да. Ошонун ичинде биздин ушул садыр аппараттан суранып кетмекпиз. Элдин көйгөйүнү чечип туруп, ошого ылайыктуу кассовый аппаратка баягы өрдөккө теңелип казынпуту сыныптыр деп. Азыр бул кассовый аппаратка биздин эл мындай туура келбейт да. Пособие деген пысын билбейбиз. Чындыгында ушул базарда иштейбиз. Өзүбүз кредит алып, үй алып, балдарыбызды багып, ушинтип балдарыбызды окутуп иштеп келе жатабыз. Бизге өкмөттөн эч кандай пайдасы жок эле. Касса биздин базар, мисалы үчүн, биз фирмалар 12% НДС төлөп, полный барысын бизге келет. Биз еще налог төлөйбүз. Анан көргөн пайдабыз 0,5%, 1% да. Аны дагы супермаркет, гипермаркеттерде наличка сата албайбыз. Биз региондордун баардыгына карызга беребиз. Могу шаардын ичиндеги базарларга полный карызга беребиз. Анан алар алып келгени бар, алып келбей кетип калгандар, анан биз касса аппараттан кантип аларды өткөзөбүз. Ушул биздин көйгөйүбүздү билип туруп, түшүнүп туруп, анан ушул идеяны көтөрүшсө жакшы болмок да. Анын ичинен акчабызды бергени бар, бербей кетип калгандары бар, ушундай көйгөйлөрүбүз бар биздинчи. Бизден алган
магазиндер дагы алар да патент төлөшөт, алар да налог төлөйт. Ошолордун баары кайга кетип атат. Же баягындай өкмөттө иштегендердей болуп, урушкан учун шилтеп биз акча тапкан жокпуз да, чындап мээнетибиз менен, пешнетер акчабыз менен ушул жерде базарда ысыгына күйүп, суугуна тоңуп иштеп атабыз. Биз ушуну айттык. Биз азыр касса аппаратка башка өлкөлөрдөй даяр эмеспиз. Биздики полный карызга кетет, 0,5%, 1% иштейбиз. Ошол. Келиңиздер. Өзүңүздү тааныштырып өтүңүз алгач. Мен Мотуева Жаңыл, бул базарда уже 10 жыл, 11 жылга жакын иштеп келатабыз. Бул жерде иштегенден бери негиз бизди баягы налогду төлөйбүз, анда бүт барысы болуп атпайбы, охранага төлөйбүз, аренда төлөйбүз, ушулардын барысы болуп атат да. Бул жерде квартирада жашагандар бар. Бул жерде тиги ошо квартирага төлөгөндөрү бар. Бул жерде кыйналып кетип, кайра бошонуп кеткендер болуп атат. Анан могу жерде туруп эле кайра эле кассовый аппарат коебуз десе, бул деген эл даяр эмес азыр. Эчтеке. Например, мен пенсия аламын. Пенсия алгандан кийин ал пенсияң деле биз деле отуруп атпайбызбы, кыйын болупчу. Негизи бул Садыр Нуркожоевич ушуну кабыл алып, биздин ушу эл жалпы эле Бишкектеги базардын баары, айылдагылар, региондогулар деле каршы чыгып атат азыр. Биз даяр эмеспиз муну. Муну үйрөнүш керек. Муну приход, уход, андапындай бүт бар учеттун баарын билишибиз керек биз. Анан билбей туруп даяр эмес эле кишилерге алып келип берип койгон болбойт. Просроченный товарлар болуп калып атат. Аларды алып кетмекте анын налогторун ким төлөйт? Бул жерде элдердин баары кыйналып атышат. Жаштарыбыз аябай кыйналып атат. Болуптур. Мен деген убак неметем дагы убак келгенде акырын кетип калам. Моякта жаштардын үйү жоктор кыйналып атат. Акылбек Жапаровдун бул чыгарган туп-туура эмес, туп-туура эмес. Бир кезекте ал деген койлорго деген паспорт берем деп баштаган. Эми кассовый аппаратка келиптирби? Жагынса тимелек тетигир мамлекеттин башчыларына анда жакшынакай өзүн башка жагынан неметсин. Ал деген бай киши. Төлөсүн анда ошолорду өзү кассовый аппаратты коюп алсын ошол жерге. Анан элди кыйнап анан кайрана мынча миллион тигинче ал деген болбойт бизге. Даяр эмес момунча элдер. Bizde деген вообще мында суукта үйшүп андапында болот. Кээ бирөө уурдап кетип атат, аны төлөшөт бакчылар. Кыйналып атат да. Өздөрүнө тагдарын чечип келип атат, анча кичинеге кыла турган ушулбу. Наоборот деген азыр тиги Нуркожоевич келип бизди караш керек. Кой булар деген даяр эмес экен. Кол койбойм буга. Булар деген дагы иштесин, да бир 10 жыл, 15 жыл иштесин, даяр эмес экен деш керек. Ал деген эмне? Могу жерде азыр сурап көргүлөчү бүт баары эле каршы. Биз эмес тетигирээк райондордо, регион, область бүт болуп атат да. Жыргагандан келип атабы? Жыргагандан келген жок бул жерде. Мына үшүп монтуп турабыз. Бүт болбойт бул жердеги. Текшин ошолор да карап көрсүн. Бул болбойт эч ким. Даяр эмеспиз. Түшүнүктүү. Келиңиздер. Вот ваши основные требования. Кем работаете? Можете сначала представиться? Да. Меня зовут Бачевская Анна. Я здесь работаю предпринимателем. У нас торговая точка на оптовом рынке. Наши основные требования, чтобы не ставили ККМ. Мы хотим работать дальше по патенту. Почему объясню? Потому что у нас оптовый рынок. Мы все работаем с очень минимальными накрутками. Это примерно от 1 до 2%. Мы все здесь хотим работать спокойно, чтобы нас не дергали, не трогали. Мы все честно платим патенты. Еще у нас сейчас страна находится в такой ситуации, что народ просто выживает с такими ценами. Каждый день повышаются цены. За месяц молоко подорожало на 10 сомов. Приходная цена, да, то есть мы здесь стараемся настолько минимально обеспечить народ продуктами, чтобы народ хоть как-то мог покушать вкусно. Сейчас Новый год, мы хотим, чтобы люди покушали и рыбку, и какую-то курочку, приходили на рынок и купили это с достаточно низкой накруткой, чтобы всем было по карману. Поэтому мы хотим работать спокойно дальше по патенту. Спасибо. Келиңиздер. Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Видеодо кетип атат, эсиңизге салып коелу. Мен Ботаева Гүлмирамын, контейнерде 20-12 иштейбиз. Мунун эми кассовый аппаратты элди даярдап туруп, биринчи элди ошого оңдоп, түздөп, чет мамлекетти көрүп келе биздикилер деген чачын алды эле башын алып салгандай кылып атышат да. Мен Акылбек Жапаров бул
Садыр Нуркожоевичке мен бюджетти толтуруп берип, эмдиги жылы баланча суммага чейин жеткирем деген мнение менен ушундай жасап жатат деп мен ошондой ойлойм өзүмдүн ички дүйнөмдөчү. Бул деген жатпай турган нерсе да, например, вагондоп келатат товарчы, вагондоп келатканда анын хозяины эме төлөп атат, Андан кийин ал организациялар бизге накладной менен келип түшөт, алар төлөйт. Алардан биз төлөйбүз. Бизден кийин айылда жаткан, бурчта жаткан камоктор барып налог төлөйт. Бир кишинин бир эле товардын үстүнөн 4 налог алып атпайбы? Эмне үчүн? Ошонун баарын учетовый этиш керек болчу да. Бир эле кишиден эле 4 киши страдайт этип атат да, бир эле налогтончу. Ошондуктан мен айтат элем да, муну деген 4-5 жылдын аралыгында ойлонуп бүт баарын түзүп туруп жасалат. Налоговый инспекция иштей албайбы? Налог, например, патент алдыра албайбы? Кыргызстандын бир өткөндө КТРКдан айтып атат, 60% патент алат экен деп. Эс налоговый иштей албайбы? Ошо налогдор өзүлөр патент алганга кудурети жетпей иштей турган киши. Мен, например, өзүм экономистмин. Эме болуп бүткөм да, ревизор, банкта иштеп кеткем. Мен деле ушу айына жакшы турмуш болсун, биз деле жакшы жакшы турмушта жашайлы деп ушу ысык суукту көрүп ушу жерде турабыз. Мына базар ачылган 11 жылдан бери ушу базарда иштейбиз. Биз деле деген анда ручканын шылтеси менен отуруп тетяктын чоңдордун ишин кылып коелу. Биз деле зарплатада отуруп, ошолордун акчасын жеп отурсак болмок. Биз каалабайбыз анычы. Бизге патент киргизип коелу, ошол эле налоговыйдан эле ишин оңдошуп, например, эл патент алгыла десечи 100% алганга возможность болот, потому что налоговый инспекция иштебейт. Бизде деген налоговый инспекция келет да ар ким өзүнүн чөнтөгүнө салып кетет. Мен 1200 сомго алам да 6 айда. Менин азыр бүтө элек, апрелде бүтөт. 1200 сом төлөгөндүн ордуна мен сага 600 сом, мага 600 сом. Ошону кылбай таза иштесе өкмөттүн акчасы көбөймөк, эл да жакшылык, элдерге да жетмек, пенсия көбөймөк, зарплата көбөймөк. Ошону налоговый, мен оюмча налоговый инспекция бул жерден турган иш кылып атат. Кассовый аппарат алып келинген дейт. Ал да бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн алып келсе керек. Например, кече айтып атышат, РСК банктын складында баланча миң деген кассовый аппарат жатат. Ал кому-то надо. Ал акчага алып келген кассовый аппаратта. Элге сатыш керек. Ким страдайт этет? Бул жерден карапайым эл. Могу суу кечкен, муз кечкен карапайым эл страдайт этет. Чоңдор эмне саткыла дейт, алар требование коет бизге. Биз аны каалабайбыз. Ошондуктан элдерге болушунча Садыр Нуркожоевичтен суранат элек. Ошо Акылбек Жапаровдун дагы бир сыйра карап чыгып, болотпу, болбойтпу? Азыркы пандемиядан кийин эл дагы кыйналып турат. Канча элдер бизден бул жерден сурамчылар канча келет? Бир күндө отурсаң, бир пароходдон бир 20дай киши өтөт. Элдердин майыптары бар, алардын баары бизден ушу жерден сурап өтүшөт. Ошолор да учетовый этсин, карапайым элдер кыса бербейчи, канун суроо бербейт. Ошондон дагы бир сыйра суранам. Ошо Акылбек Жапаровдун ишин Нуркожоевич да бир сыйра карап чыксын. Түшүндүрүү иштери бул жакта көп айтып атат. Биз түшүнбөй атабыз. Кандай болот жаңы жылдан кийин, кантип төлөйбүз деген сыяктуу дагы пикирлерин айтышты да. Негизинен түшүндүрүү иштери болду. Сиздер бизге түшүндүрүү жок, келген жок эч ким. Кассовый аппарат бузулуп калса эмне болот? Муну кандай иштесе болот? Бул басылып кетип, туура эмес басылып калса кандай болот? Бизге түшүндүрүү, бирин чачын ал деселе башын алып кетип атышпайбы биздикилер? Эчтеке түшүндүрүү иши болгон жок, келген жок. Биз деген телевидениеден угуп атабыз, кассовый аппарат экен, кирет экен деп айтып атышат. Баары тең эле ушу сөздөн келип, ушул сөз чыгып атат да, такалып атат. Чындыгындачы. Ошондуктан мен суранам, ошо кассовый аппаратындагы азыр пока пандемия полный кете элек, эл дагы эле кыйналып атат. Если да мынчалык боло турган болсо, дагы эл толкундап көтөрүлөт да. Туурабы? Эмени чакырдык. Налоговыйдан эмени Ленскийдин эме начальствосын чакырдык. Урматтуу Говоритова мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн Дордой Моторс базарынын соодагерлери жаңы салык кодексине ылайык колдонууга кирип жаткан көзөмөл кассалык машиналарга каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Алар кризиске байланыштуу ККНди кийинкиге калтырууну талап кылышууда. Соодагерлер кассалык аппараттардын коюлушуна каршы пикирин, бир канча соодагерлер каршы пикирин билдиришти. Азыр салык кызматынын инспекторлору кассалык аппарат колдонбогон үчүн айып пул салып жаткандыктарын айтып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылып жатышат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максатын коюп жаткандыктарын айтышты. Бирок буга көпчүлүк ошол соодагерлер каршы чыгып жаткандыгын көрүүгө болот. Буга чейин өкмөт үйүнүн алдында дагы Татан соода борборунун
ошо соодагерлери дагы нааразычылык акциясына чыгышкан. Бул жака болжол менен жүздөгөн жарандар чогулганын көрүүгө болот. Алар ушул кассалык аппаратка каршы пикирлерин билдирип жатышат. Биз азыр дагы жарандарыбыздан сурайбыз алардын оюн. Келиңиз. Алгач өзүңүздү тааныштырып. Саламатсызбы? Мен атым Уланбек. Ушул жерде эмгектенебиз биз дагы. Эми азыр бул жерде эл жалпысынан иштеп аткан элдердин көйгөйү ушул ККМ боюнча каршы чыгып атышат. Себеби бул жерде толук шарт жок да. Базарда булар ойногондон иштешпейт. Шарт жогунан ушинтип жумушсуздуктун айынан келип мажбур болуп атат ушуга иштегенгечи. Себеби бүгүнкү күндө конкуренция аябай көп. Заман өнүгүп, жада калса үйгө чейин Инстаграм менен соода кылып атышат, алып барып берип атат. Гипермаркеттер өнүгүп атат. Бул жерде болор болбос айласыздын жумушу да, элдердики чын-чынына келгенде. Анан суукта, жайындасы да, кышкысында тоңуп, эртеден кечке соода кылышат. Анан кассовый аппаратка, учетко булардын мүмкүнчүлүгү жок да элдин азырча. Булар менин оюмча бийлик упрощенный эле вариант менен ушу патентный системаны эле карап чыкканы дурус болот базаргачы. Себеби биздин базардын ишкерлери бул системага азыр даяр эмес. Закрытый магазиндердегидей эсеп учет кыла алышпайт буларчы, расход менен приходду. Андай бухгалтерия жүргүзө алышпайт. Буларга менимче өздөрүнө ыңгайлуу, ушу өзүбүзгө ыңгайлуу ушу патентный системаны, полисный системаны узартып турган жакшы да. Азыр бул нерсеге учурда даяр эмес элибизчи. Ошон үчүн бүтүндөй Кыргызстан боюнча азыр жерлеринде базарда элдер каршы чыгып атышат. Өзүңдөр көрүп атсаңыздар керек кырдаалда. Жаңы жылдын алдында ушу элдин маанайында ушундай бир чөктүрүлгөн бир учурга туш келип калды. Менимче ушуну жакшылап дагы иштеп чыгыш керек да бийликчи. Эл менен чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана бир оптимальный вариант тапканыбыз дурус болот. Каршылыктар аябай күчөп атат, эл буга баардык каршы да. Анчалык деңгээлде ошондой киреше тапкан мүмкүн эмес базарда. Бул жерде ушу алды сатты эле. Келет товарды, ошого өздөрүнүн бир аз бөлүм кошуп сатат. Анчалык көп налог төлөй турган прибыль деле таба албайт. Суу ушундай шарт жакшы эмес. Көрүп атасыздар ушу. Элдин маанайы ошол эле каршылыгычы. Бийликке налог төлөбөйбүз же тигиндей мындай деген радикальный деле ой жок. Баары ошо грамотный адамдар иштейт. Жумушсуздуктун айынан келип ушул жерде ишкердик жүргүзүп аткандар да. Ошону менин оюмча туура жеткизип бересиздер деген ойдомун. Түшүнүктүү, рахмат сизге. Келиңиз агай. Азыр бул жакты карап алыңыз, сиз даяр болгондо айтып коет, биз эфирде кетип атат, эсиңизге салып өтөлү. Мынакей бул жака бүгүн жүздөгөн соодагерлер чогулган экен. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтүңүздөр, анан негизги талаптарыңыздарды бул жакта жогоруда айтып өтүп атышат. Сиздин пикириңиз кандай? Бул кассалык аппаратка эмне себептен каршы чыгып атасыздар ошол боюнча? Мен ушул базардын ишкери Осмон Тажибаев. Мына элдин баардыгы каршы бул нерсеге. Биз 1%, 2% кошуп иштейбиз. Бизден алып магазиндерге таркайт, ал жерде соода болот да. Мына эле товар таможнядан өтүп төлөнөт. Фирма төлөйт. Биз дагы төлөйбүз. Магазин дагы төлөп келет да бугачы. Эми Жапаров бюджетти көтөрөм деп бир айласы үчүн ойлойсуң да, убада берип, ушу күчүн элге чыгарып койду да. Подриал менен иштейбиз. Ошондуктан фирмалардан эмес бизге келет. Фирма баасында беребиз. Подриалдардан качып кеткендер да болот. 100 миң, 200 миң деп акчасын таппай калгандар бар. Анан берген подриалга товарларга дагы биз ошол аппараттан өткөрүп берип отурсак, бул жагы негизинен туура эмес. Бул жер оптовый базар. Элестетип көрүлө, эми бир мешок күрүч сатсаң, аны килограммдап сатасың, аны ар бирин өткөрүш керек. Бизде андайга шарт жок да бул базарда. Ошон үчүн биз каршыбыз.
сунуш пикириңиздер барып ошол патент менен иштөөнү эле улантуу керек. Ооба, патентти төлөйбүз, соцфонд төлөнөт. Аренда баардыгын төлөп келебиз. Эми бир ушул аппарат жетишпейт. Бул базарга негизинен туру келбейт. Оптовый базар. Өзү 1% коссоң, а бул жака канча төлөш керек? Биз анда дагы көбөйтүшүбүз керек дагы. Магазиндагы аппарат коюлат туруп, алар дагы кошуш керек. Ошентип атып, тем более кымбатчылык болуп атат. Элдин баары нааразы. Бүт нерсе кымбаттап атат. А бул нерсе менен дагы канча эсе кымбаттайт. Биз ошого каршыбыз. Түшүнүктүү, рахмат сизге. Буганда жакыныраак келиңиздерби? Урматтуу ишкерлер, жамаат, биз эмне үчүн каршы болуп атабыз ККМге? ККМ базарга киргизгенге эмне үчүн каршы болуп атабыз? Бизге бул базарга киргизгенге бизде шартыбыз жок. Бул жерде биз ал ККМ менен иштей албайбыз. Себеби дегенде товар кымбаттайт. Биздин базарда товарыбыз кымбаттаса бизге базарга эч ким басып келбейт. Биздин базарда товарыбыз ушул шаардын ичиндеги гипермаркеттердеги Фрунзе, Глобустан теңделип калат. Андан кийин биз базарыбыз жабылат. Бул жерде биз кийин кантип иштейбиз? Бул жерде карапайым эл иштеп атабыз. Бул жердечи баарыбыз эрте менен эрте таң аткандан күн батканга чейин иштейбиз ушул жерде. Өз убагында налогторду төлөп келатабыз. Жер налогун берип келатабыз. Бул ККМ киргизген бизге вообще азыркы убакта болбойт. Товар кымбаттайт. Мына башка мамлекеттерде айлык акысы, пенсиясы жогору, бизден 3-4 эсе жогору. А бизде айлык акы аз, пенсия аз. Биз эгерде бул жерде ККМди киргизсек, бизде товарыбыз жогорулагандан кийин биз базарда элге арзан товар жеткире албайбыз. Базарга эмне үчүн эл келет? Базардан эл арзан товар алайын. Ушул жерге Фрунзеге барса, же жаңы гипермаркетке барса 2000 сомго эчтеке ала албайт. А бул жерге келсе 2000 сомду 2 пакетин толтуруп кетип атпайбы? Тура, бул жерде биз кошконубуз 0,5%тен 1%ке чейин кошуп ушул жерде биз иштеп атабыз. Тура, ошону бул жерде жакшылап чагылтып айтыңыздар. Могу жерде биз каршыбыз. Ошон үчүн каршыбыз. Бизде шарт жок. Бизде бул жерде Кыргызстан ичинде завод, фабрика деген жок, башка жерге барып иштейин десек. Биз өзүбүз курсагыбызды тойгозуп аткандан кийин бизге кайра башка шарт түзүп бериш керек. Бизге ыңгайлуураак шарт бериш керек бизгечи. Бизге иштешибиз керек бул жерде. Үй бүлө багыш керек. ККМге каршыбыз. ККМге каршыбыз. ККМге каршыбыз. Келиңиздер, да кошумчалоочулар барбы? Сүйлөй тургандар, Да, давайте на русском. Да, давайте. Погромче. Как в каждой точке тогда нужно представить бухгалтера, который будет подсказывать. Мы не выдержим это. Мы пополним отряд безработных тогда просто-напросто. Цены должны тогда повыситься. Очень будет тяжело, потому что мы здесь зачастую работаем по бартеру. Мы меняем товар на товар для того, чтобы как-то существовать. Мы обслуживаем, получается, регионы. Мы в регионы отправляем товар, отдаем в долг. А они отдают, соответственно, своим там покупателям, которые пенсионеры. Только они ждут зарплату свою, либо пенсию, и тогда рассчитываются. То есть мы как бы поддерживаем, получается. И это сословие наше никак нельзя уничтожить. Мы просто не выдержим тогда. У нас и так тяжело, мы в таких условиях работаем. У нас нет больничных, у нас нет отпусков. Мы не можем себе позволить вот закрыться, спокойно отдыхать, потому что мы все в долгах, получается. Мы получаем, мы раздаем, и очень тяжело. Мы не живем, а выживаем. Поэтому нам кассовый аппарат просто неприемлем, мы не выдержим. Патент, это была идеальная идея. Все заплатил, патент, работай спокойненько. Мы не выдержим. Спасибо. Кассовый аппаратка биз каршыбыз. Урматтуу Говорит мультимедиалык агенттигинин бизге жаңы кошулган көрөрмандар үчүн да эсиңиздерге салып өткөзүп келет.
Бүгүн Дордой Моторс базарынын содагерлери жаңы салык кодексине ылайык колдонууга кирип жаткан көзөмөл кассалык машиналарга каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Алар кризиске байланыштуу ККМди кийинки калтырууну талап кылып жатышат. Содагерлер кассалык аппараттардын коюлушуна нааразы пикирлерин билдирип жатышат. Салык кызматынын инспекторлору ушул кассалык аппарат колдонбогон үчүн айып пул салып жатканын айтып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылышууда. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2022 жылдын январь айынан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү максатын коюп жатышкандыктарын буга чейин айтышкан. Бирок көп содагерлер буга чейин Татан соода борборунун содагерлери дагы нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар мурдагыдай эле ошол патент системасы менен иштөөнү талап кылышууда. Бүгүн ошол Кудайбергендеги Дордой Моторс базарынын содагерлери нааразычылык акциясына чыгып, өз пикирлерин билдирип, ошол өлкө башчы Садыр Жапаровго да кайрылуу жасап жатышат. Биздин эфирден алыстабай туруңуздар. Бизге жумуш орун таап берсин. Биз базарды жабалы. Барып эл катары 8 сааттан ошо башка элдерге карап бизге жакшы татанака кийинип, ошол жерде иштейле. Жылуу жерде. Азыр Россияда бизге караганда Россияда 2 эсе продукты арзан. Тугандар, өзүңүздөр билесиздер, туурабы? Зарплатасы бизден 4 эсе, 5 эсе көп зарплата алышат. Пенсиясы деле ошондой. Аларда мындай ковид келгенде жардам бар, соцфонд жактан жардам бар. Бизде мамлекет тараптан эчтеке жок. Биз мамлекетке жардам берели деп атабыз, налогду төгөлү деп атабыз, патентти төгүп келатабыз өз убагында. Бизге бул ККМ болбойт. Бул биз жерде ККМ киргенден кийин бизде дагы дополнительный жумушчу алышыбыз керек. Дополнительный иш орун арендага алышыбыз керек, складский помещение алышыбыз керек. Биз ар бирөөнү переход кылышыбыз керек, расход кылыш керек. Ал үчүн өзүнчө жумуштар. Бизде көбөйүп кетет ошол нерсе. Ошон туура келбейт. Ошондуктан бизге эң эле проще бул патентти алдык. Биз өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Кечке чейин биз аны эрте менен эрте таң аткандан келип кечке чейин иштеп аткандан кийин аны переход расходду түнү менен жасайбызбы? Дагы мой пикирим менен бөлүшөт балким. Кеңиз алдыга чыгып келебиздерби? Günden günge kımbatçılık, el narazıçılık küçüğe atar. Girgen tavarga tamozniden tölesek, firma tölese, biz nalog tölep koşsak, bizden algan magazindagi jank aparat menen aldagı koşsa, bir tavardın bası kançaga barat, kançadan nalog tölep, bul bizdin ele kızıkçılık emes. Oşal tavar kımbattasa eldin daha kızıkçılık. El kıynalı atar. Biz makul koşaylı. El kantı alat keyin tavardı. İtagele kımbatçılık. Biz koşsak, al koşsa, bizden algandan keyinkiler koşa verse, akırı algan bir adam satıp alat da. Bir somduk tavar barıp 10 somga çıkıp ketodar. Dağı kaysı jakka kımbatçılık. Жетишет эми, болду кылыш керек. Коюлса кымбаттайбы товарлары? Налог төлөш үчүн эмне кошуш керек да товар. Сотрудник алынат, анында зарплатасына чыгарылат. Кыскасы эмени кереги жок да бизде. Атым Осман Тажибаев. Ушул базардын ишкери. Мен Максутов Зиябидин, ишкерим. Зиябидин. Мына бүгүнкү күндө налогунун начальниктерин чакырдык биз. Эртең менен саат 9га деп чакырып келип бизге түшүндүрмө бергиле, биз монтип иштей албай жатабыз. Эртең бул эмени киргизип койсоңор, президент кол коюп кое турган болсо биз кантип иштейбиз десек, мына азыркы убакка чейин басып келген жок. Бирөөсү да келген жок. Өздөрүнүн жумуштары менен бир да түшүнүксүз бир шылтоолор менен басып келишкен жок. Алар жылуу жерден мүшөлөр келбейт да.
урматтуу говорит мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн Тордой Моторс базарынын саудагерлери, ишкерлери нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ошол кассалык аппаратка каршы пикирлерин билдирип жатышат. Бул жака болжол менен жүздөгөн соодагер чогулгандыгын көрүүгө болот. Алар ошол кассалык аппаратка каршы болуп, мурдагы эле патент системасы менен иштей тургандыктардыгын айтып, ошол мамлекет башчыга кайрылуу жасап жатышат. Биз азыр эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.